Дагы кайталандуу. Интернет колдонуучуларынын кыргыз сегментинде жогоруда тиркелген видео тасма кызуу талкуу жаратууда. Колдонуучулар буйрук аткарып, жан башын жарыялаган кыздын жолдо калгыр жоругу кайталанып жатканын айтып, Шернедеги өркесек айландыбы деген суроолор пикирлерин жазышууда. Чынында бул көрүнүш кыргыздын эле эмес, аң сезимдүү адамзатынын адеп ахлагына туура келбейт. Андыктан тийиштүү органдар мындай уятсыздыкка чекит коюшу шарт деп жазылат маалыматта. Булак Назар Ньюс KG. Кара Суу районундагы Нариман аймактык ооруканасынын нөөмөттө турган акушер-гинекологу сабылган. Бул факты боюнча тергөө иштери башталганын ОШО-иптен билдирди. Белгилей кетсек, медицина боюнча эксперт Көз Карандыс медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бермет Парктабасова ушул жылдын 11-июлунда дарыгерге кол салуу болгонун билдирген. Анын айтымында жаңы төрөгөн келиндин жакындарынын бири ымыркайды өзүнө жаздырууну талап кылган. Акушер андан баш тартканда ага кол салуу болгон. Парктабасованын айтымында нөөмөттөгү дарыгер бир нече жаракат алып медициналык формасы айрылган. Бул жаңжалдан кийин дарыгер арыз менен милицияга кайрылган. Билдирүү каттоого алынып, тергөө иштери башталды.